уулу Ысхак төрөлгөндө Ыбрайым 100 жашта эле. Ошондо Сара: Кудай мени күлкү кылды. Мен жөнүндө ким укса да күлөт го. Сара бала эмизет деп Ыбрайымга ким айта алар эле? Бирок ал каарыган кезде мен ага уул төрөп бердим деди. Бала чоңоюп эмчектен чыгарылды. Ысхак эмчектен чыгарылган күнү Ыбрайым чоң той берди. Сара Мисирлик Ажардын Ыбрайымга төрөп берген уулу Ысхакты шылдыңдап жатканын көрүп калып, Ыбрайымга мындай деди: Бул күңдү уулу менен кошо кууп чык. Анткени анын уулу менин уулум Ысхак менен бирге мураскор болбойт. Исмаил жөнүндө айтылган бул сөз Ыбрайымга катуу тийди. Бирок Кудай Ыбрайымга: уулуң менен күңүң үчүн кайгырба. Саранын айтканынын баарын кыл. Анын тилин ал, анткени сенин тукумуң Ысхак аркылуу аталат. Күңүңдүн уулунан да мен эл жаратам, анткени ал сенин уулуң деди. Ыбрайым эртең менен эрте туруп тамак аш жана бир чанаш суу алып, Ажардын ийинин артып, баласын колуна берип, аны кое берди. Ажар кетип бара жатып, Беер Шеба чөлүндө адашып калды. Чанашта суу калбай калгандыктан баласын бадалдын түбүнө калтырып, жаа жебеси жеткидей алыс барып отурду да, баланын өлгөнүн көргүм келбейт деп анын каршысында отуруп алып боздоп ыйлады. Кудай баланын үнүн укту. Ошондо асмандан Кудайдын периштеси Ажарды чакырып: Ажар, сага эмне болду? Коркпо. Кудай баланын үнүн жаткан жеринен укту. Ордуңан туруп баланы тургузуп колунан ал, анткени мен андан улуу эл чыгарам деди. Кудай Ажардын көзүн ачты. Ошондо ал суусу бар кудукту көрдү. Анан ал барып чанашка толтура суу алып келип балага ичирди. Кудай бала менен болду. Ал чоңоюп чөлдө жашап калды. Жаа тарткан мергенчи болду. Ал Паран чөлүндө жашады. Энеси ага Мисир жеринен аял алып берди.